Саламатсыңарбы, ардактуу окуучулар? Бүгүн сиздер менен кыргыз тили сабагын баштайбыз. Мен Орозбекова Ырыскүл Орозбековна болмокчумун. Сабакка көңүл бурабыз балдар. Китеп дептерлериңерди алып, биздин сабакка көңүл буруп кунт коюп отургула. Сабагыбыздын темасы 2 класста өтүлгөндөрдү кайталоо жана менин айлана чөйрөм деген аталыштагы сабак болмокчу. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты 2 класста өтүлгөндөрдү эске салабыз, жаңы тема боюнча түшүнүк алабыз, айлана чөйрөнү коргоого жана аяр мамиле жасоого үйрөнөбүз. Ошондой эле тазалыкка, тактыкка тарбияланасыңар балдар. Анда жаңы темага көңүл бурабыз. Балдар, силердин эсиңерде болсо, 2 класста кыргыз тили сабагынан кеңири түшүнүк алып окугансыңар. Айткылачы, кыргыз тили тууралуу эмнелерди билесиңер анда? Суроого көңүл коюп, жооп бергенге аракет жасайбыз. Силер билсеңер, дүйнөдө 3000ден ашуун тил бар. Биздин эне тилибиз болгон кыргыз тили түрк, казак, өзбек тилдери сыяктуу 40тан ашык тилдер менен түрк тилдеринин тобун түзөт. Бул тууралуу силер 2 класста таанышкансыңар. Кыргыз тили кылымдарды карыткан тил, кыргыз тилинин кыйрын алыстан бил. Кыргызымдын кыргыз уулу болом десең, кыргыз элдин түпкүрүнөн тарыхын бил деген сон саптар менен сабагыбызды улантабыз. Суроолорго жооп беребиз. Айлана чөйрө дегенди кандай түшүнөсүңөр? Азыр кайсы мезгил? Күз айлары кайсылар? Балдар, айлана чөйрө деген бизди курчап турган жаратылыш. Алар ар мезгил сайын түсүн өзгөртүп, өзүнчө жаратылышка кооздук тартуулайт. Алсак, кыш мезгилинин өзүнчө кереметин байкасаңар болот, Ал эми жаз мезгили алма өрүк гүлдөгөн, биздин айлана чөйрөбүз өтө кооздукка бөлөнгөн мезгил. Ал эми жай мезгилинин дагы өзүнчө керемети бар экени баарыбызга маалым. Көрдүңөрбү? Жадырап жайнаган жай мезгили. Ошону менен бирге күз мезгили дагы өзүнчө токчулуктун, молчулуктун белгиси. Күз 12 айдын 3 айы, күркүрөгөн күз айы. Бөлүштүргөн табият 4 мезгилге атайы. Коңур тартып туш тарап, коон алма жыттанат. Аңыз кечип мүнүшкөр бөдөнөгө куш салат. Дасторкондо нан жайнап, эч бөксөрбөй май каймак. Айлыбызда майрам той, самоор чай кайнап. Балдар, биз бул айтып жаткан 4 мезгил бизди курчап турган айлана чөйрө экен. Анда эмесе өз алдыбызча иштейбиз. Сөздөн сөз жаратып, сүйлөм түзгүлө дейт. Жаратылыш деген сөзгө, балдар, биз жайында жаратылыш кооз болот, жыга. Ал эми ага болсо асан жаратылышты жактырат дейт. Калган тамгаларга өзүңөр ушундай кылып бир сөз ойлоп таап, ага сүйлөм түзгүлө. Силер дагы калган тамгалардан башталган кандай сөздөрдү билесиңер? Ошол сөздөрдү жазып, сүйлөм түзөбүз, балдар. Анда сабакты бышыктайбыз. Ырдын текстинде канча сөз бар? Текстте канча сүйлөм бар? Текстте кандай тыныш белгилер коюлган? Ырдын мазмунун өз сөзүңөр менен айтып бергиле. Балдар, тапшырма түшүнүктүү болдубу? Анда көрсөтүлгөн сөздөрдү туура жазылышын байкап, дептериңерге жазып алгыла, балдар. Жаңы сөздөргө көңүл бурабыз. Мүнүшкөр, куш таптаган адам. Самоор, алдынан от жагып чай кайнатуучу буюм. Бөдөнө, канаттуу, чымчык. Бөксөрбөй, азайбай, толуп, көп деген мааниде. Балдар, бул сөздөрдү дагы дептериңерге жазып, пайдалангыла сөзүңөрдү. Үйгө тапшырма. Күз деген ырды жаттап, берилген суроолорго жооп бергиле. Күз мезгили тууралуу кыскача баяндама жазгыла. Ал эми балдар, берилген суроо тапшырмаларды төмөндөгү дарек боюнча жооп берсеңер болот. Орозбекова Ырыскүл. Facebook, Telegram, Instagram, WhatsApp, Одноклассник бардык соцсеттерге
кайрылсаңар болот балдар. Мына балдар, бүттү бүгүн сабагым. Ар бириңди кылдат карап баалаймын. Бул сабактан көп нерсени билсеңер, кийинкиге ийгиликти каалаймын. Балдар, сабак түшүнүктүү болду. Анда көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла. Кийинки сабактардан көрүшкөнчө балдар.